Жусупбекова Нурайымдын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу 2 бөлүмдөн турган романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 2-бап. Унутулгус студенттик кез. Фрунзе шаарындагы жашоо Асел үчүн табышмактуу жаңычылдыктарга толуп, ар бир күнү жаңы сезимдерди тартуулап жатты. Кеңири көчөлөрдү бойлогон заңгырган бийик үйлөр Улуу Союздун архитектурасынын акыркы үлгүсү менен курулуп, зор өлкөнүн күч-кубатын айкын чагылдырып турат. Советтик эл «биз коммунизм жолу менен алгалайбыз» деген сыяктуу өзүлөрү көтөргөн ураанга жараша үмүттүү ишеним менен өмүр кечирүүдө. Коммунизмдин кандай болоору боюнча суроого такалганда, андагы белгисиздиктен улам адамдардын ишеними менен үмүтү бирде өчүп, бирде күйүп турчу. Анткени менен адамдардын алдыга койгон так максаты бар болчу жана ушуну менен алардын жашоосу маани маңызга толуп тургансычу. Келген күнүнүн эртеси эле чогулткан акчасын алып ЦУМга кийингенге барды. Жаш жана келишимдүү сатуучу сунуштаган товарлардын молдугу Аселдин башын айлантты. Акчасына жана өлчөмүнө жараша көйнөк, туфли, босоножка жана плащ алып кийди. Аларга жарашкан сумканы колго илди. Жаңы кийимден улам дагы да көңүлү ачылды. Көрүнүшү жаркыды. Эми анын эч ким сырттан келгенин боолголой алмак эмес. Өзүн Асек деп тааныштырган модалуу кийинген сымбаттуу жигиттин товарларды илберинки жана өтө сылык сүйлөй сунуштаган дүкөнчүлүк кесипти аркаларына абдан таң калды. Өзүн көргөнүнө абдан кубанычта болооруна ишендирип, келип туруусун өтүнгөн Асек Аселдин студенттик жашоосу жаңы башталып жатканын, стипендиясы күнүмдүк жашоосунан ашса келип турарын укканда абдан таң калып, диплом үчүн ушундай тартыштыкта дагы 3 жыл толук окуш керек экенин билип аяпта кетти. «Жолугушканча жакшы барыңыз. Майда чүйдө болсо деле алганы келип туруңуз», деп ал алдыда студенттик жашоонун кыйынчылыгы күтүп турса да, келечекке жакшы маанайда караган кыздын жашоого болгон жайдары мамилесине баа берип, сылык коштошуп жакшы узатты. «Эгер телефон номуруңузду таштап кетсеңиз, жаңы товарлар келгенде чалып коем». «Рахмат, биздин үй жаңы. Телефондун кереги жеткиче көпкө күтүш керек болот», деди кыз жайдары жылмайып, үстүңкү кабаттагы товарларды көрүш үчүн эскалаторго түшүп жогору көтөрүлүп баратып. Жанында бараткан аял узата караган жигитти бир, аны менен сылык коштошкон кызды бир карап алып тамшана сүйлөдү. «Экөөңөр абдан келишимдүү жуптар экенсиңер. Абдан окшош да турбайсыңарбы? Эгер жубайлар окшош болсо бактылуу болушат деп коюшат экен». «Рахмат, ал мен үчүн абдан келишимдүү жана камкор жигит, бирок мен анын табитиндеги кыз эмесмин», деп күлө жооп берген Аселге жолбун ой келди. Ушул эле жетпей жатты беле. Бирок экөөбүздүн атыбыз бир эле тамгадан айырмаланат экен. Асел, Асек, таң калыштуу, атайлап ойлоп таба албайсың. Асек чынында эле анын башкалардыкындай сулуулугуна эмес, андан келип турган кандайдыр жагымдуулукка өзү да билбей арбалды. Бул кыздагы бийик тоолордун деми, дарыянын таза сериндүгү, жайкы күндүн көңүл ийиткен аптабы болчу. Андыктан кыз соода кылгыча анын маанайы көтөрүлүп, эртеден берки чарчоосу кайдадыр жетип кеткенсиди. Борбор шаардын башкы дүкөнүндө 2 жылдан бери улук сатуучу болуп иштеп жаткандыктан, ал аялдын табигый сулуулугу күнүгө эле түшө бербеген таңсык товар сыяктуу эң сейрек жана өтө баалуу экенин жакшы билчү. Сулуулуктун үлгүсү болуп саналган ак жуумал, кара көз, кара каш, өң келбеттүү көп аялзаттын арасынан аккуу сымал ыйык жана чыныгы сулуулукка ээ айымдарды бөлүп көрө алчу. Алар үчүн кандай таңсык товар болсо да таап берүүгө даяр болчу. Бул дүйнөдө аялзаты аттуудан эң жогору койгону эң сулуу деп эсептегени өз апасы болчу. Анан аялзатын сүйсө, ал өзүнөн 10 жашка улуу болсо да эч нерседен кайра тартмак эмес. Эгер жаш курагынан улам сүйүүсүнө сүйүү менен жооп берилбесе, аны менен жүргөнүн, камкордукка бөлөнгөнүн, эч жерден табылбаган таңсык буюмдарды белекке бергенин кыялданчу.
Анан өзүнөн бир кыйла улуу кишилер менен достошуп, классташтарын же соода техникумунда чогуу окуган курсташтарын бокмурундар деп теңине албачу. Аны кандайдыр бир нерсе менен таң калтыруу мүмкүн эмес болчу. Ал фирманын нукура товарларына оронуп жашачу. Кийимдери, эмеректери жана музыкалык аппаратурасы камсыздалуунун жогорку деңгээлине жооп берүүчү. Кыскасы, ал элдин жогорку баасын билдирген шоколад оронуп өмүр сүрчү. Борбор шаарга келгени Асель шаардын борборундагы чоң дүкөндөргө чыкканда эле шөкөттөнүп кийинбестен жакын арадагы почтого же дүкөнгө чыкса да жасанып чыгып жүрдү. Андайда ал көйнөгүнө түспөш туфли кийгенден же сумка тандагандан эринчү эмес. Бул кезде ага жашоо адеми кийим сыяктуу кооз жана кызыктуу сезилип жүрдү. Атасына көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн өзүлөрүнүн шаарынын энергетиктери бөлүп берген батирде ал агасы Марат, жаш жеңеси жана алардын баласы болуп жашашчу. Асель терезеси шаардын айтылуу чоң багын караган уктоочу бөлмөнү ээледи. Бул терезеден мындан 2 аялдама алыстыкта жайгашкан парктагы орусча колесо обозрения аталган адамдар отургучтарына отуруп айланган зор дөңгөлөк көрүнүп турат. Мурда өзү кинолордон гана көрүп жүргөн студенттик зор аудитория адамга жыктолгон. 3-курста күндүзү иштеп, кечинде окутуучулар жүргүзүлгөн институттун башка шаарлардагы филиалдары менен бөлүмдөрүнөн которулуп келген жаңы студенттер абдан көп экен. Асель бул ирет студенттик иш-чараларда өзүн көргөзүп, өзгөчөлөнбөй, катардагы студенттердин бири катары жүрүүгө аракеттенди. Шааркомдо иштеген иш тажрыйбасын көрсөтчү болсо, коомдук иштерге кайрадан аралашып кетерин билип турду. Ал окууну жакшы окуп, кесипти өздөштүрүп, дипломго татыктуу болуу менен үй бүлөлүк жашоого жакшылап даярдангысы келди. Ал Камчыбек Раевдин аял жөн гана сүйүктүү жан болушу керек деген сөзүн дайыма эстеп, өзүн да көңүлүнөн чыгарбай жүргөн. 1-курстан бери чогуу окуган студенттер ынтымактуу эле. Алар бирге жүрүп, кечиндеси барга, киного, күндүзү балмуздак кафесине чогуу барып көңүл ачышчу. Жатаканада жашагандар студенттик жашоонун ой чуңкурун толугу менен көрүп, азап чыргалдарын сезип жашашчу. Мындай жашоо Аселге белгисиз эле. Анын бир шаардан чогуу келген курбусу бар болчу. Ал аркылуу кээ бир Аселге кызыккандар анын шаарга жаңы салынган кабат үйдөгү өз батиринде агасынын үй бүлөсү менен бирге турарын билишти. Ошентип, жаңы окуу жылынын жарым жылы билинбестен өттү да кетти. Жаңырган жылдын башында Марат кесиптештери менен досторун чакырып ажыраша аяк берди. Аны өкмөт менен партия Талас шаарындагы өндүрүштүк комбинатка жетекчилик кызматка которгондуктан январь айынын башында көчүп барып жаңы ишине киришиши керек экен. Алар көчүп кеткенден кийин эркин жашоонун кубанычынан улам бошогон үйдүн бөлмөлөрү аркылуу жүгүргөн, секирген Асель эми мен кечелерге барып, өзүм да кече өткөрүп, студенттик жашоонун даамын татам деп абдан сүйүндү. Ошентип качан гана 23 февралда группадагы 14 кыз 8 жигитти майрамдатыш үчүн кафе издеп эмне кылар айлаларын таппай жатканда Асель ажаат ачып, группалаштарын үйгө чакырды. Сабактар аяктаары менен түз эле келишти. Конок бөлмөсүндөгү чоң үстөлгө дастуркон жазып, салаттарды, таттууларды, суусундуктарды жайнатышты. Чоң тортторду коюшту. Палоону өзгөндүк жигит Махмут басмай болду. Палоону даамсыз басууга жол бербейм деп ал кесе айтты. Кече көңүлдүү өттү. Жеп, ичип, ырдап бийлеп, анекдот айтышып, көңүл ача тамашалашып отурушту. Ошол кезде популярдуу болуп жаткан Градский ырдаган «Биз кандай гана жаш элек» аттуу ырды улам-улам кайталап жыргай ырдашты. Бөлмөлөрдүн кеңдиги, сүйлөгөн сайын жаңырган дубалдардын жаңылыгы, таман алдындагы паркет полдун жалтырагы жугушкансып, заманбап лифт менен кошо көтөрүлгөнсүп, баарынын көңүлдөрү көтөрүңкү, маанайлары жогору болчу. Өзгөчө жарым жылдан ашык убакыттан бери өзүн көп көрсөтпөй жүргөн жаңы группалаштын жакшы пейилине, кечени көркүнө чыгарган ачык айрымдыгына, шайырдыгына баардыгы жетине албай кубанышты. Кандай шаар келишсе, ошондой ылдам тарашты. Эч ким түнөп калайын деген жок. Кожойкенин меймандостугунан эч ким ашыкча пайдалангысы келбеди. Урмат сыйды унутушпады.
балдар 8 март майрамындагы ушул жерде мындан да жакшы маанайда өткөрүүнү сунушташты. Бара көрөбүз, деп Асел алдын ала убада кылган жок. Албетте, алардын жигиттерди кандай жакшы куттуктагандары тууралуу эртеси күнү эле башка курсташтарга толугу менен угулду. Ошол эле күнү Асел жалпы лекцияда мындай мазмундагы кат алды. Сиз Хиросима Нагасакиден эмессизби? Жооп күтөм. О.Т. Асел бул катка түшүнгөн жок. Андыктан жооп да бербеди. Бул О.Т. башка группада окуган студент Осмон Талипов болчу. Түбү оштук ал 1-курстун студенти эле. Ал досторунан Аселдин мүнөзү сыртынан көрүнгөндөй катаал эмес экенин билип, сөздөн сөз чыгып отуруп, өзү менен бир бөлмөдө жашаган Толик менен жашыруун түрдө мелдеше кеткен. Бул мелдеш боюнча Осмон бүгүн эле Асел менен таанышып, достошуп, үйүнө чейин барып, ал тургай анда түнөп калмак. Биринчи аракети катары ал жанагы көп түшүнүксүз катты жиберген. Жооп албаган соң кийинки аракетин ойлоно баштаган. Акыркы пара аяктаганда студенттер ызы-чуу болуу окуу жайдан чыгышты. Туш тарапка тараган алардан бир нечеси бөлүнүп аялдамага жөнөштү. Алдыда бараткан Аселдин чыканагына акырын тийген Осмон сылык түрдө кайрылды. Оорго келмен көтөрүп басайын. Рахмат, деп кыз жардамдан баш тарткан жок. Аялдамага бирге келишип, троллейбуска чогуу киришти. Асел бул жигит түшүнүксүз каттын автору экенин билген жок. Кайсы бир студент тийишип жатат го, деп ойлогон кыз ал тууралуу унутуп да койгон эле. Ал эми троллейбуска кошо түшкөн жигиттин өзү жашаган жакта жумушу баарын боолголоду. Жолдо ката экөөнүн ортосундагы сөз кызуу жүрүп, ал курсташ кыздар жөнүндө кетти. Осмон техникалык сабактар кээ бир токтоо жана катаал мүнөз кыздарга абдан жарашаарынан кеп салды. Биздин курста бир нече кыздын гана чыныгы аялдык наздыгы бар. Калгандары технарлар. Түшүнүктүү айтканда катаал, чорт, эрктүү, чечкиндүү жана акылдуу. Кыз деген кичине келе соорок болушу керек, деп Аселди күлдүрдү. Ушул тейде сөзүн уланткан ал, Асел өзүн абдан олуттуу алып жүргөндүгүнөн улам көптөр өзү менен сүйлөшкөндөн коркушаарын айтты. Сүйлөшкүсү келгендерди мен тиштеп албайм, деп Асел жылмайды. Сенин келишиң менен кээ бир кыздардын олуттуу болууга аракеттенип жатканы байкалып атат. Чачын чокуга түйүп, ак блузканын үстүнө кара пиджак кийип алышса, шааркомдун, парткомдун кызматчыларыбы дейсиң, тим эле коммунисткалар, деп каткырды жигит. Аялдын жөнөкөй болгону жакшы. Асел бул жигитти жалпы лекцияларда көргөндө тартиптүүдө эле көрүнчү. Азыр анын ачык айрымдыгын байкады. Чогуу окуган кыздары тууралуу анын пикири кызык болсо да, жигиттин көңүлүн башкага алаксытмакчы болуп сөздү бурду. Биздин сүйүктүү Фрунзебиз кандай кооз? Осмон аны укмаксанга салып, дипломатты артка алдыга шилтей кармап, бир азга ойлуу барып өзүн тааныштырды. Экөө көчө менен сейилдей басып, ар кайсыдан кеп салып көпкө барышканда айлана күүгүмдөнө баштады. Курсташынын үйүнө жеткенде аны киргизбей, ар кайсын айтып көпкө кармады. Кыз лифтке отурганда бул өйдө төмөн киши ташыган унаага кызыгымыш этип түшүп алып, Батирдин так эшигине чейин келип, эми уялбастан чай ичкиси келип жатканын билдирди. Ошондо гана Асел бул жигит алиги каттын автору экенин боолголоду. Анын азыркы жоругун, жанагы түшүнүксүз мазмунда жазган катын өзү менен таанышып, жакын мамиле түзгүсү келгенинен көрдү. Ансыз деле меймандос жаңы жигиттин шагын сындыргысы келбей, үйгө киргизип чай берди. Кечээкиден калган азыраак торт муздаткычта турду эле аны менен сыйлады. Дени бою булчуңдуу Осмонду курсташтар мелдештерде жакшы ийгиликтерге жетишкен боксер катары билишчү. Ал булгары колгапчан күч сынашууларда гана эмес, көчө мушташтарында да өзүн көрсөткөн жигит болчу. Мындай чоң муштумдардын айынан анын алдыңкы кашка тиштери алюминийдей ак темирге алмашылган эле. Бирок ушундай бейбаш болгону менен уятсыздык кылбасын, күчкө салган өкүмзордукка барбасын, тартиптүү жана тартынчаак жигит экенин Асел группалаштарынан уккан жайы бар. Анткени менен азыр ал Аселдин Батирине киргенде өзүн үйүндөгүдөй сезе баштабаспы? Тим эле бул жайлуу жайды өзүнө өзү камсыздап койгонсуп, диванга чалкалай түшө отурду. Эми муну кантип кет деп айтам, деп ичинен санааркаган кыз
достору менен курсташтарынын жоруктары жөнүндө, ызы чуулуу жатакана жашоосу тууралуу жайбаракат кеп сала баштаган жигитти аргасыз тыңшап отурду. Жарым саатча өткөндөн кийин оозун чоң ачып эстеген Осмон бул жерде абдан тынч экенин, курсагы тойгон соң жаны жер тартып турганын айтып, түндөкү майрамдагандарын эстемиш этип: «Жинди немече кабаттан кабатка кубалашып жүрө бериптирбиз. Бүгүн сабакта көзүм жабышып араң отурдум. Азыр да жатаканага жете алгыдай эмесмин. Кичине кыйшая турайынчы», деп диванга кыйшайып жатып бышылдап уктап кетти. Асель анын уктап калганын билген жок. Идиш аяктарын жыйнаштырганга киришти эле ашканадан келсе Осмон диванда кериле жатып беймарал уктап жатыптыр. Аңгыча тынбай жүгүргөн саат жебеси түнкү 9-ду көрсөтүп турду. Паникага берилген Асель Осмонду түрткүлөп ойгото баштады. «Осмон, тур, жатакана жабылгыча кирип кет. Мен сага меймандостук менен мамиле кылдым. Сен дагы мени түшүн. Азыр туугандарым келчү болсо ыңгайсыз абалда калам. Алар да жаман ойдо калышат. Тур, Осмон». Ал эми Осмон өлгөн немедей сулк жатты. Кыйкырмактан өкүрсө да уга турган эмес. Ойготконунан эч бир майнап чыкпачудай. Асель айласы кеткенде аны жайына коюп, сыналгыны өчүрүп, өз бөлмөсүнө кирип, анын каалгасынын туткасына үстөлдүн бутун сайып, коопсуздугун камсыздап тынч уктамакчы болду. Эми анын көкүрөгүнө колун коюп, Кудайдан бир гана тилегени өзүнүкүнө туугандардын кимдир бирөөсү келип калбоосу же кошуналардан башпак болсу эле. Курсташтарынын бул жоругу бир туруп күлкүсүн келтирсе, бир туруп кыжырын кайнатты. Конокко келип уят сыйытты билбей уктап калган эмнеси? Балалык баяолукпу же уятсыздыкпы? Ушундай ойлор менен алпурушуп далайга чейин уктай албай жатып көзү илинип кетти. Конок таң ата ойгонуп, төбөдөгү шыптын башка экенин көрөөрү менен кечээкинин баары кылт эте эске түшкөндө чоочуп кетти да, ордунан атып туруп, курткасы менен портфелин алып батирден атып чыкты. Асель катуу жабылган эшиктин дабышынан ойгонуп кетти да, туткадан үстөлдүн бутун сууруп, залга акырын баш багып, диван бош экенин көрдү. Саат 6-дан 15 мүнөт өтүптүр. Сабак башталганга чейин үйүн жыйнап, өзүн иреттегенге убакыт жетиштүү болчу. Форточканы ачып, үйдү желдеткиче диванга отура кетти да өзүнөн өзү сурады: эмне үчүн ал мында калып калды? Байкуш ызы чуулуу жатаканадан жадап жок дегенде бир күн ыңгайлуу жайда эс алгысы келди го. Же мени менен жакындан таанышкысы келип, бирок капысынан уктап кеттиби? Жигиттин жоругуна жылмайып алганы менен эч нерсеге түшүнө алган жок. Таңкы саат 7 ченде жатаканага кайтып келген Осмон бөлмөсүнө баш багып, жаңы эле келгенинин далили катары таттуу уйкуда жаткан жолдошторун шаңдуу түрдө ойгото баштады. Ал эми мелдеше кетип, өзүн бул жорукка көкүткөн Толиктин керебетине отура калып, көтөрүңкү үндө 100 сом талап кылып кирди. «Мелдештик беле, досум. Мен кечээ Сманалиева Асель менен таанышып, ушул түнү анын батирине түнөп келдим. Анын эч кандай мастанчылыгы жок экен. Абдан жакшы мамиле кылды. Үйүндө сүйлөшүп отуруп, бирге телевизор көрдүк, торт жеп, чай ичтик. Досум, 100 сомду бере берсең болот». «Чын элеби? Аны кантип далилдейсиң?» Мелдештен жеңилген Толик уйкулуу көзүн бардап алып, башка капталына оодарылды. «Далилдейм. Ал оңой эле. Жаттым мен аныкында. Бирок экөөбүз эки башка бөлмөдө уктадык». Күйүп быша сүйлөп баштаган Осмон сөзүнүн аягын токтоо аяктады. «Азыр ал тура электе мен келе бердим. Сен ага жуп эмессиң. Ага жигит болуп түбөлүк жанында калууга биздикилерден эч ким жарабайт», деди. Эми чалкасынан түшүп, буту колун созгуча оозун чоң ачып эстеген Толик эринген түрдө. Берки эки бөлмөлүштүн бири Толикке кошулуп, экинчиси Осмонго кошулуп, талаш кайрадан кызып, төртөө жаңы студентке ылайыктуу жигит караштыра башташты. Толик уттурган 100 сомун бергиси келген жок. Ал мелдешпейли жөн гана тамашалап айтып койгонун, андай болгон күндө да Осмондун далили жок экенине шылтап, анын үстүнө досу кыздын үйүнө жөн гана түнөп келгенин, мында эч кимдин болсо да колунан келерин, эгер бул зыңгыраган коммунистканы биротоло багынтса кеп башка болмоктугун айтып, стипендияга алган 45 сомунан бир тыйынын да бөлмөлөшүнө бербестен муктаждыктарына жумшады. Семестрдин артынан семестр өтүп, Борбор шаардагы окуусунун 1-жылы да аяктады. Аселдин ою боюнча айланасындагы балдар кызыксыз болчу. Алардын бири менен да олуттуу мамиле түзгөн жок.
Ал камчынын сырттан окуу бөлүмүндө калуусун сунуштаганын көп эстеп, эгер андай кылган болсо эмдигиче үйлөнүп алган болот белек деген ойго көп жетеленер эле. Фрунзедеги жаңы батиринде телефон жок болчу. Андан жарым баракта кат алган жок. Мен кетээрим менен романтик неме айланасында көптөгөн кыздар жүргөндөн кийин жөн калбаса керек. Жумушу көп болсо дагы бирөөнү тапкандыр. Элде айтылгандай көзүнө көрүнбөсө, жүрөктө да жок болот деп ал ан сайын өзүнүн айтылуу гидрокурулушчусуна карата күтүүсүз жерден кызганычы күчөп кеткенде айласын таппай калчу. Бирок кайра эле аны эстегенде сагынганын сезчү. Камчыда өзүнө жакын сезилген комсомолканы, студентканы, сулууну көп эстечү. Бир жолу ал кечинде жатканында көзүн жумуп көңүлүндө көптөн бери жүргөн кызды элестетип ойго чөктү. Кетээринде аны бекем кучактап, өзүмө жагарын ишендире айтып кетирбей койсом болмок экен. Бирок анын ашынган партократ атасы турмушка эрте экенин айтып, кызын күйөөгө бербей коймок болуш керек. Ал мага кызы үчүн азыр окуу жана окуу деген бир гана максат бар экенин, аны бузууга болбой турганын так кесе айтмак деп ойлоп жылмайып алды. Камчынын достору аз болчу. Алардын көбү алыс жактарда эле. Талгат менен дос болуп көп жолугушчу. Кээде дем алыш күндөрү шаарда уюштурулган дискотекадан кийин Кира экөө ажырашкан соң Талгатка калган батирине жакшы санаалаштар болуп чогулуп көңүл ачышчу. Кира батирдеги өзүнүн үлүшүн сата албаган соң Талгат менен төлөм боюнча макулдашуу түздү. Камчы менен Талгат көңүл ачыш үчүн негизинен Орусия менен Украинадан келген кыздар менен жүрүшчү. Алар студенттик кездеги тажрыйбалары боюнча бул кыздар менен достошуу көп көйгөй жаратпасын жакшы билишчү. Камчы иштеген жеринен берилген жатаканада турчу. Кээде Талгаттыкына өткөрүлгөн көңүлдүү кечелерден кийин аныкында калып калчу. Дал ушундай жакшынакай дем алыш күндөрдүн биринде Талгат Аселдин коштошуу кечесинде экөөнүн бийлегенин эстеп досунан сурады. Сен ошол Асел жөнүндө олуттуу деле ойлонбосоң керек. Андыктан аны күтпөй чыгарсың. Досу өзүнө ойлоно түшүп суроолуу караганда экөөнү ажыраштырайын деген түпкү максатын мелжеген Талгат сөзүн улантты. Ал өзүнө абдан ишенгендиктен кекирейген мүнөз күтүп алыптыр. Борборго барып чоң чөйрөгө аралашканда сени унутуп деле койсо керек. Сенин Настя Кузнецова менен мамилең жакшы. Жүрүш-турушу, кылган эткени түзүк кыз экен. Жакшы аял болчудай. Ал эми тигил Сманалиева аман эле болсун. Туруксуз неме экен. Сен келгенге чейин көптөгөн балдардын башын айланткан. Мен дагы анын капканына түшпөй аз жерден калгам. Атасынын чоңдугуна таянып кекирее баалаганычы. Асел экөөбүз жакындашканга үлгүрбөсөк да, анын жанына барганда эмнегедир мен өзүмдү жакшы сезе түшчүмүн. Албетте анын абдан көп сүйлөп, тилине алы келбей калганы бар дечи. Ооба, өзүң байкагандай анын өзүн абдан жогору койгон жагы бар. Бирок ал менин көңүлүмдөн кетпей койду. Түшүнөсүң да, Талгат. Кыздын терс мүнөздүүлүгүн, аны көп билбестигинен улам досу менен талаша алган жок. Бирок эмнегедир эле Аселди эсинен чыгара албай сагына берчү болду. Кезектеги 5 жылдыкка карата түзүлгөн чоң пландардын аткарылышы үчүн убакыт тар болгондуктан Камчыга жетекчилик эмгек өргүүсүн бербеди. Кыз калтырган дарек боюнча борборго барганга мүмкүнчүлүк түзүлбөдү. Камчы жумуштан келгенден кийин көзүн жумуп, Асел менен бийлегенин, аны менен шаарчанын көчөсүн аралап сейилдегенин, кызыктуу аңгеме курганын эстегенден, элестеткенден башка аргасы калбай жүрдү. Экинчи жолу жолугушкандарында кыздын Гестин курулуш аянтчасына кокусунан келбегенин болуп колгоп, ошондо муну билгенинде эч качан шаарга кое бермек эместигин болжоп, өзүнүн энөлүк кылганына абдан өкүнүп жүрдү. Анын Асел тууралуу ой санааларынын баары барып келип эле таттуу кыялдар менен аяктачу. Ал эми ой кыялдан сырт чыныгы жашоодо түйшүктүү күндөр өз жолу менен өтө берди. Гидро түйүндүн курулушундагы маанилүү план милдеттемелерди аткаруу, агрегаттарды ишке киргизүү, курсташтар менен жолугушуу сыяктуу иш-чаралар артка тарткыс кылып ишке киргизилген ыргакта өтүп жатты. Көңүл түпкүрүндө ал ички аруу сезимдерине адилет мамиле кылбай жатканын аңдап жүрдү. Бирок милдетке байланган, ошого жараша көнүмүштүккө айланган, жогору жактан эмгектенүүсүнө дыккат уюштурулган, өзү да чын пейилден берилген бул жашоодон эрк таап, суурулуп чыга алган жок.
Анын үстүнө Талгат Асел жөнүндө жанагындай терс пикирин айткан соң ал мейли, баары өз жолу менен кете берсин, бара көрөбүз деген ойго токтолду. Ошентип билинбей эле 1 жыл өттү да кетти. Көптөн күттүргөн эмгек өргүүсүн ала турган учур да келип жетти. Талгат профсоюз жактан өзү менен камчыга Европа мамлекеттеринин бирине эс алып келиш үчүн 2 путевка тапты. Борбор аркылуу учмай болушканда камчыга Асел менен жолугууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бойдоктук жашоодон жадаган ал эс алуудан келгенден кийин Настяга үйлөнмөй болгон. Антпесе көптөн бери жакшы мамиледе жүргөн бул кыз өзүнө келген сайын бөлмөлөш жашаган жигитти башка кошуналардыкына бара туруусун өтүнүп жүрүп тажаган эле. Настя менен баш кошсо, экөө бул бөлмөнү жаш жубайларга кезек боюнча ыйгарылчу батир тийгиче ээлей турушмак. Ошентип чоң турмуш баштаардын алдында ал көңүл түпкүрүндө жүргөн Асел менен жолугуп, алдыдагы пландары менен бөлүшкүчө анын тамырын тартып, өзүнө болгон мамилесин билмекчи болду. Камчынын Настяга үйлөнмөй болгонун укканда Талгаттын кубанычы коюнуна батпады. Ал бир кезде өзүнүн шагын сындырган, кекирейген неменин бул жаңылыкты укканда кандай көңүлү чөгөрүн элестетип табасы канды. Ал досунун үй бүлөлүк планы кынтыксыз экенин ага улам айтып, кайсы бир кыргыздын кара тоголок кызы аны бактылуу кыла албасын сөзү менен бышыктап жатты. Кадимки дем алыш күндөрүнүн бири болчу. Эшик шыңгыраганда жайынча ачкан Асел көргөн көзүнө ишене албай туруп калды. Анын бет маңдайында модалуу жаңы кийимдерди кычырата кийген 2 келишимдүү жигит Камчы менен Талгат турган. «Камчы, Талгат, силер каяктан?» Асел сүйүнгөнүнөн эселик кызча ордунда туруп секирип жибере жаздады. «Киргиле, өзүңөрдү үйүңөрдөгүдөй эле сезгиле». Жигиттер залга өтүшүп, диванга ыңгайлуу жайгашышып, алдыда жайылган мода журналына көз жүгүртүштү да шаңдуу музыка жаңырган сыналгыга алаксышты. Асел ашканага кирип, салт боюнча конок камын көрө кетти. Чай коюп, дасторкон жазды. Жигиттер көпкө кармалууну пландаштырышкан эмес, ошондуктан куру кол келишкен. Камчы ашканага кирип Аселге кайрылды. «Убара болбо, биз Европага 1 жумалык эс алууга баратканбыз. Сага 5 мүнөткө учураша кетели деп эле кирдик». Асел Камчыны акырын кучактап кусалуу сүйлөп: «Бүт кыш, жаз бою жол карап күттүм. Акыры келериңди билгем». Көзүнө бериле карап, күткөн жигити кучакка кучак менен жооп бербегендиктен колун тартып алса да ага боюн кынап турду. Камчы сүйгөн кызын көптөн бери көрбөгөн жигитке окшободу. Орнотулган түркөктөй ордунда катып, эч кандай ашыкча сөз айта алган жок. Ал супсуну сууй түшкөн кыздын колунан салат жана нан салган подносту алып үстөлгө жеткирди да унчукпастан дивандан орун алды. Варенье, шекер жана чашкалар салынган подносту көтөргөн кыз артынан келип сурады: «Кандай чай ичесиздер? Кара же көкпү, же кофе ичесиздерби? Кандайын кааласаң өзүң», деп күтүүсүз сый көрүүдөн ыңгайсызданган жигиттер бири-биринен сурашты. Кофе ичишти, андан соң көк чайга кезек беришти. Талгат бул жерде өзүнүн ашыкча экенин сезип турса да чыгууга шашылган жок. Сөз жердештер кино жана аба ырайы тууралуу үзгүлтүк менен жүрдү. «Студенттер кандай ыңгайлуу жашоодо жашашат. Биз болсо жатаканада 2 киши бир бөлмөгө тыгылып жашайбыз. Ашкана жана башкалар болсо жалпы», деген Камчынын тамашасы олдоксон угулду. Асел кубанганынан эч нерсени байкаган жок. Меймандостугун болушунча көрсөтүүгө аракеттенди. Бирок коноктор мындан тескерисинче ыңгайсызданышты. Жигиттер шашыла ордунан турушту. Самолеттон кечигип жатканын айтышып, кайра келгендеринде шашпай кире кетишерин убадалашты. Эмнегедир алар бир нерсени жашырып жаткандай сезилди. Сыртка үчөө чогуу чыгышты. Проспект толо жайкы жагымдуу жел согуп туруптур. Жигиттер шашыла такси кармап жөнөп кетишти. Алар алысташаары менен Аселдин көзүнө жаш толо түштү. Ал ички сезим менен Камчынын экинчи өзүнө кайтпасын туюп тургансыды. Студенттик жайда Орусиянын шаарларына барып иштеп келүүчү курулуш отряддары түзүлдү. Аселдердин курсу толугу менен Москвага жана Москва облусуна бөлүштүрүлдү. Курулуш аянттарында күндүз иштеп, кечтен баштап өмүрдүн эң кызык кези болгон студенттик учурду өткөрүп жатышты. Кечки сейилдөөлөр, от боюндагы оюндар, ыр бий, айлуу түндөгү кыялдануулар жаштардын окуудан сырткаркы учурундагы эч унутулгус кездери болчу.
кимдир бирөө алыста калган үй сүйгөнү жөнүндө ойлоп, сырдаштарына айтып бүтө албай жүрөт. Башкасы бул жака келгенде махабат азабына кабылып, түндөп жолугушууга барып, өзүн эң бактылуу сезүүдө. Асел камчы экөөнүн ортосунда эмне болуп жатканын алигиче түшүнө элек. Бир жолу кыздар сүйгөн жигити бар бекенин сураганда, улутуна берип жооп берди. Бар, бир кара көз, кара каштуу жигит. Мен бир гана ал жөнүндө ойлоймун. Ал өзүм чоңойгон шаарчада гидро куруучу болуп иштейт. Азыр жумушунан бошой албай жүрөт. Ал сени сөзсүз күтөбү? Экөөңөр жазышып турасыңарбы? Күтөөрүнө үмүттөнөм. Кат жазышпайбыз. Ал жакында эле шаарга келип мага жолугуп кетти, деп Асел өз үмүтүнөн калышпай жакшы маанайда жооп берди. Асю, байка деги. Карачы, канчалаган балдар артыңдан чуркап жүрүшөт. Биз чыны сенин алыстагы сүйүүңдү билбейбиз. Балким ал чындап эле укмуштай жигиттер. Бирок өз жүрөгүң менен кеңешип, тиги сүйүүңө жок десе, сен дегенде эч нерседен кайра тартпачудай болгон 3 жигиттин бирин тандарсың, деп туура кеңеш берип жатканына ишенген кыздар сынай карашат. Жумушунан соң кыздар чогулуп, күндүн кечки кызгылт нуруна кыбырчыктай чагылып, кең кесири мел-мелдей аккан Москва дарыяны бойлой жетелеше басып, жан дүйнөдөн акырын жыбылжый чыккансыган үн менен обон созулушат. Бардыгы тоңгонсуйт таңга чейин. Уга албайсың бакчанын шырп эткенин. Эгер билсең мага кандай кымбаттыгын, Москванын алдындагы бул кечтердин. Кусалуу ырдын ыргагынан улам ойго баткан Аселдин эсине өзүнүн кара көз, кара каштуусу түшүп, мел-мелдей агып жаткан дарыяны унчукпай карап туруп калды. Ушул учурда кудум эле шыбырагансып 4 сап ыр куралды. Сени сүйөм бир кызыктай, бирок таза сүйүү менен көңүлдөсүң эстен чыкпай, мен үчүн кирсиз периште сен. Сени жүрөм ичке сактай, дүйнө көркөм сени менен. Курбусу токтоло калып, таң кала карап суроо узатты. Эмне болду сага? Биздин балдардын бирине да жүрөк ийбесе эмне кылам? Мен алардын көңүлү үчүн гана сүйлөшүп, өзүмдү да, аларды да алдай албайм. Аларды камчы менен салыштырсам, жаш балдарга окшоп калып атышат. Ал эми улуттуу жигиттер эбак эле ээленип калышкандай, деп ал өзүн да, курбуларын да жооткотуп жүрдү. Бирок ошондо бул өзүн жактырган жаш балдар кийин, башкача айтканда жоочту бүткөндөн бир нече жылдан соң республикадагы эң ийгиликтүү адамдардан болуп чыгышаарына кийин ушул кыздар таң калышат. Ооба, алардын бирөөсү мамлекеттеги саналуу жоочтордун бириндеги чоң факультеттин бакыйган деканы болот. Экинчиси республикадагы көз карандысыз тармактык компаниянын. Мындай компанияны социализм учурунда эч ким уккан да эмес. Бул өлкөдө биринчи миллионерлердин бизнеси болот, жетекчиси болот. Үчүнчүсү кыргыз окурмандарына эң белгилүү чоң жазуучу болуп, өзүнүн адабий журналын ачат. Студенттик жай абдан тез өттү. Күз келип, кийинки курстун жаңы окуу жылы башталды. 1985 жыл Совет өлкөсүнүн гүлдөп өнүгүп турган учуру болуп саналат. СССРдин көпчүлүк жарандары жаркын келечекке бекем ишенимде эле. Алар бул бактылуу кез үчүн талыкпай эмгектенип, кезектеги 5 жылдык пландарды кылчактабастан кынтыксыз аткарышчу. Асел окуган факультеттин комсомол комитетинде телефон шыңгырады. Комитеттин катчысы жаш коммунист Анвар Арданбеков трубканы алды. Жоочтун парткомунун орун басарынын тапшырмасын унчукпай угуп, институттун парткомуна курста окуган студенттерден мүчө керек экенин, ал кыз киши болсо жакшы болмоктугун уккан ал ынанымдуу түрдө жооп берди. Сизди түшүндүм, тапшырмаңыз орундалат. Мындай талапкер бар. Аны менен аңгемелешип 1 сааттан кийин жооп бергенге уруксаат бериңиз. 15 мүнөттөн кийин Асел кызара уялып, жок дей албай толкунданып, факультеттин комсомол комитетинин катчысынын маңдайында отурду. Анын ынанымдуу кебине каршы чыкканга дарманы жетпей, угууга аргасыз болду. Сиз үчүн эле эмес, бул биздин факультет үчүн кандай урматтуу жана сыйлуу кызмат экенин түшүнүңүз. Бүткүл институттун партиялык комитетине көптөгөн коммунисттер, кафедралардын жетекчилери жана декандары мүчө болууну каалашат. Институттун парткомуна болгону 15 гана коммунист мүчө боло алат.
Анын курамына килейген жоочтун жетекчиси урматтуу ректор өзү, кээ бир декандар, кафедра жетекчилери, анан студенттердин атынан башка факультетте окуган дагы бир бала экөөңөр мүчө болосуңар. Бул коомдук жумуштун оордугунан улам сенин сабактарга эркин катышууга укугуң болот. Сабакка эркин катышуу артыкчылыгы берилерин укканда Асель макул болду. Ушул күндөн баштап Аселдин жашоосу башка өңгө өзгөрдү. Ага эл институттун элитасы катары карай баштады. Аны эстешкенде атын билбесе дагы баягы коммунистка деп калышты. Ал эми студенттер, курсташтар Шайыр Шатман маанайда чогуу чаран тобу менен кинолорго, концерттерге барып жүрүшчү. Ошол учурда Аселдин жигити болбоду. Ал кыз жигиттик жолугушуулардан сырт, кайсы аял затын болбосун олуттуу көрсөткөн костюм юбка кийип, коомдук иштерден колу бошобой жүрдү. Шартка жараша сумсайган кебете кийген ал көбүнчө өз окуу жайынын партиялык комитетинин отуруму өтүп жаткан өтө чоң залдагы жашыл нооту капталган үстөл боюна отуруп иштөө менен Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясынын көрсөтмөлөрүн аткарып, студенттер жана окутуучулар курамынын көйгөйлөрүн жойгон, учур менен келечекте элдин жыргалчылыгы үчүн маселе койгон, маанилүү чечимдерди чыгарууга катышып жатканына бекем ишенимде болчу. Советтер Союзунун негизги майрамы болуп саналган Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңген күн 7 ноябрь жакындап келди. 15 республикадан турган зор өлкөнүн ар бир рай борборунда, бардык шаарларында эмгекчилердин парады уюштурулуп, кызыл-тазыл желектер желбиреп, күчтүү чакырыктар жазылган транспаранттар кылкылдап, шаңдуу ураандар чакырылат. Үн күчөткүч менен салтанаттуу жүрүштү алып барган диктор жакындап келип калган эмгек жамаатын, трибунага 11-5 жылдыкты 4 жылда аткарган эмгек күжүрмөндөрүнөн турган баланчадай эмгек жамааты жакындап келип калды деп жарыялоо менен жашасын 7 ноябрь, Улуу Октябрь революциясынын күнү, бардык өлкөлөрдүн пролетарлары бириккиле деген сыяктуу ураандарды чакырганда «Ура! Ура! Ура!» деген салтанаттуу коштоо жер титиретип, асман жаңырыктайт. Эл Октябрь майрамы деп аталган бул майрамга алдын ала даярдана башташчу. Ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жаңы пальто, өтүк, шапке алып кийишчү. Жөнөкөй жумушчуга караганда шаардык кеңештин төрагасы сыяктуу партиялык жетекчилердин маянасы жогору болсо да, жалпысынан баары тең укукта эле. Партиялык жетекчилер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү норка тумактарды жана булгаары тондорду кие алышчу. Алар көпчүлүктөн бөлүнүп көрүнчү, бирок эл аларды жаман көрбөстөн элита деп сыйлачу. Андыктан көптөр партияга мүчө болгусу келчү. Жакшы окуп, жогорку окуу жайданда жакшы иштеп, карьера жасаганга аракеттенчү. Жетекчилик кызматка өсүп жетиш үчүн адам саясатка билимдүү, иштерман, үлгүлүү, кесипкөй, материалдык жактан эле эмес, жогорку идеяга ынтылчу. Ошондо гана ал башкаруучу катары жалпы элдин таануусуна ээ болчу. Жөнөкөй адамдар аны идеал катары сыйлап көтөрмөлөчү, дагы да өсүшүнө демөөр берчү. Андыктан коммунисттердин катары жылдан жылга өсүп бараткан. Буга жараша партиянын казынасы мүчөлүк акылардын эсебинен өлчөмсүз өсүп жүрүп отурган. Ар бир жамааттык топтун кайсы бир мөөнөткө чейин бекитилген парт бюролорунун түрдүү деңгээлдеги өз бюджети болгон. Мыйзам боюнча бекитилген бул нормаларды текшерүү комиссиясы мезгил менен көзөмөлдөгөн. Булардын баары элдин жашоосун жакшыртууга арналып, алгылыктуу иштерди аткаргандыктан ишеним жогору эле. Андыктан көптөр ушул идеялар менен жашашкан. Октябрь майрамынын алдында Аселдин атасы борборго командировкага келип, кетеринде бир нече күнгө аны үйгө ала кетмей болду. Анткени 1 жылдан ашык убакыттан бери апасы менен кызы бири-бирин көрбөй абдан сагынышкан болчу. Муну укканда Асел кубанганынан ордунда секирип, балача кубанды. Акыры камчыга жолугуп, чын жүрөктөн сүйлөшүп, ортодогу мамилени териштирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөөрүнө ого бетер сүйүндү. 7 ноябрда көбүнчө күн бүркөө болор эле. Бирок 1917 жылы жеңген элдик революциянын урматына жаңы кийимдерди кийген же жарашыктуу жасанган шаардыктар менен эмгекчилердин маанайы дайыма жазгы күндөй жарык болчу.
жогорку класстардын окуу китептеринде жана бардык жочтордун окуу программаларында ошол алыскы доордо болуп өткөн окуялар так жана түшүнүктүү түрдө сүрөттөлгөндүктөн ар бир советтик жаран Октябрь революциясынын натыйжасында орус падышасы Николай Романов тактан кулатылганын билчү. Мунун натыйжасында башкаруу тизгини элдин колуна өткөнү, башкача айтканда, жумушчулар менен дыйкандар бийликке ээ болуп, пролетарлар башкарган мамлекет пайда болгону маалым эле. Бул окуя эски жылнаама боюнча 1917 жылы 25 октябрда болуп өтүп, жаңы мезгил эсебине которгондо 7 ноябрга туура келген. Эгер Ленин болбосо жашоо турмуш эмне болмоктугун элестете албаган ар бир советтик жаран массалык маалымат каражаттарынын таасири астында болуп өткөн улуу окуянын абдан маанилүүлүгүн ар күн сайын аңдап турчу. Андыктан ар бир кишинин жүрөгүндө эс тарткандан баштап Ленин жашачу, улуу жол башчы эл колуна бийликти өткөзүп бергенден соң кулчулуктан чыгарып майда улуттарга алгач автономия түзгөнү, андан соң өз республикаларына жашамактыгын өткөзүп, эми 15 республикадан турган жүздөгөн улуттардан куралган эң кубаттуу совет мамлекети жаралганын жарандар жакшы билишчү. Бул күн дем алыш катары жарыяланып, элде кызыл күн аталган бул майрамда эмгек жамааттары ынтымактуу түрдө парадтан өтүп, ар бир адам өз үй бүлөсүнүн курчоосунда чын жүрөгүнөн майрамдачу. Кафе, ресторандарда тарсылдап шампандар аттырылып, ар бир үй бүлө берекелүү дасторкон жазып майрамдачу. Улуттар өз сүйүктүү тамагын бышырып жеп, тасмалды ар түрдүү салаттар менен кооздоп, берекесин арттырып, арбын куюлган арак менен туздалган бадыраң сөзсүз болчу. Эл ал кезде жакшы ишчү. Түн бир убакка чейин шамшаракаттуу шаан шөкөттүн шаңдуу үнү басылбай, алыстарга чейин угулуп турчу. Кайсы улуттун мүчөсү ырдабасын, отургандар шаңдуу түрдө колдоп, коштоп кетишчү. Бирөөсү «Ой, аяз, аяз, тоңдурба мени, үшүтпө менин атымды дагы» деп созсо, башкалар «Тигине бирөө тоодон түштү, ардагым экен, келди мына, үстүндө аскер гимнастерка, келе албай барам акылыма». Же болбосо жаш гидро куруучу жамаатына арнап чыгарган ырды сыймыктануу менен ырдашат. Биз иштейбиз комсомолдук курулушта, бардык иштер тез сапаттуу жасалат, буура кандаган дарыяны тосконубузда, бардык үйдө илич шамы жаркырайт. Бардыгы бири-бирин майрамы менен чын жүрөктөн куттукташат, өз ара жылмая карашып, өзүлөрүн бактылуу сезишет. Жылнаама боюнча Совет элинин эң улуу жана сүйүктүү 3 майрамы болгон. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 9 май Гитлердик Германия жок кылынган жеңиш күнү. 7 ноябрь улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңген күн. Бул күндөрү эмгекчи эл, согуштун жана эмгектин ветерандары, эмгек алдыңкылары өзгөчө ардакталып сыйланчу. Аларга алдыга коюлган пландарды ашыкча аткаргандары үчүн орден, медалдар, акчалай сыйлыктар ыйгарылчу. Совет мамлекетине берилген патриоттор өзгөчө ардакталып, үлгү катары көрсөтүлчү. Мунун баары жаштарды жана алардын ата-энелерин эрдиктерге, эмгектеги ийгиликтерге шыктандырчу. Ушул жаштар тарыхый жылдардагы социалисттик жетишкендиктердин акыркы күбөлөрү болуп калышат. Ошондо гана укмуштай шаң менен белгиленген майрамдарда парадка басып, бийик дем менен айтылган ураандарга ураалай кыйкырып, болочокто курулуучу коммунизмге ишенип жашап жатышты. Эл өкмөт менен партиянын камкордугун сезип, КПССтин жетекчилерин ого бетер сыйлашчу. Ал тургай аларды кудайындай эле көрүшчү. Өзү туулган шаардын негизги аянтынан өтүп жаткан парадка көз салган Асел көчө бойлой жарданган элдин арасында турду. Аңгыча баятан өзү күткөн жамаат парадтан өтө баштап, 40ка тизилген гидро куруучулардын арасында бараткан Камчыбек көзүнө чалдыкты. Ал боюн түз кармап, мойнун ураан чакырылып жаткан трибунаны карай буруп, жылмайыңкы өңдө карап, шаар жетекчилиги менен парадтын катышуучуларына оң колун улам булгалап, урмат көрсөтүүсүн билдирип, бардык эле парадтын катышуучулары сыяктуу каадалуу басып өтүп баратты.
Качан гана алар жолдун мерчемделген жеринен өтүп тарай баштаганда Асель элди аралап ошол жакты карай басты. Ал Камчыбектин өзүнүн келгенине кандай кубанаарын элестетип, кубанычтуу жылмайган бойдон баратканында алдынан классташы Тамара капысынан жолугуп, сүйлөшүп туруп калышты. Асель көз кыйыгы менен Камчыга байкоо сала баштады. Аңгыча ага колтукташа баскан эки славян улутундагы кызды ээрчиткен Талгат басып келди. Бирөөсү боюнда бары, камчы менен кучакташа басып, парк жакты карай жөнөштү. Көргөн көзүнө ишенбеген Асель ордунда каккан казыктай катып, артынан чуркаарын же бул жерден бир жакка качаарын билбей турду. Ошентип өзүн жогото жаздаган ал айланадагы шаан шөкөттү көзүнө илбей үйгө кайтып келип, бөлмөсүнө кирери менен сырткы кийими менен керебетине бой таштап, бүгүнкү көргөнү боюнча ой жүгүртө баштады. Элдин көзүнчө аны менен кучакташа баскан бул аялдын ким экенин кантип билсем болот? Кимден сурасам экен? Аңгыча комсомолдун шаардык комитетинде бирге иштеген кесиптеши Мирлан кылт этип эсине түштү. Аны борборго кетээринде айдатып алып, камчыны иштеген жерине издеп барбады беле? Анын кайда жашаарын билгендиктен буйдалбастан түз эле басып барды. Сүйгөнү жашаган жатакана жакта эле. Бактыга жараша ал үйүндө экен. Экөө эбактан бери иштешпей калышса да, бири-бирин көргөндө абдан кубанышты. Жүр, сыртка басып келели. Болбосо мурунку кесиптештеримден эч кимге жолуга алган жокмун, деди кубанычта Асель. Жолдо баратканда Асель камчы жөнүндө кеп кылып, аны менен жолугушуу керек экенин, кыз башы менен жатаканага барып, эркек кишини издегенден уялып жатканын айтып, жардам берүүсүн өтүндү. Элпектик менен макул болуп, жатаканага келип, вахтершадан Камчыбектин 13-чү бөлмөдө жашаарын билген соң, мурдагы кесиптеши аны чакырып чыгыш үчүн ичкери кирип кетти. Көчөдө калган Асель обочудогу спорт аянтчанын четинде жай ары-бери басып турду. Ал азыр сүйгөнү чыкса кучагына бой уруп, ушул убакыттын ичинде өзүн гана сүйүп, бир гана ага берилип жашап жүргөнүн айтмакчы болуп чыгынды. Жакында эле атасы борборго иш сапары менен барганында сатып берген норка жакалуу пальтосу менен ошондой эле боз өңдөгү норка тумагы келишкен өзүн сүйүктүү жигити жомоктогу аяз кызга окшотуп, лелдей болуп, ого бетер жактырып калаарын тиледи. Жанына майрамдык үстөл үчүн азык-түлүк толтурулган чоң баштык көтөрүп өткөн капюшондуу курткачан эки кыз өзүн баштан аяк карап алышып, анын Москвадан чыкчу мода журналындагыдай азем кийимине суктанышып шынышып, ачык эле сүйлөшө кетишти. Борбордон келген окшойт, деди биринчиси. Жашашатты адамдар, деп сүйлөдү экинчиси, Москвадагы мода журналдарынан алынган борбордук кыздын кышкы жасалгасын көрүп. Жарым саатка жетпей мурунку кесиптеши жалгыз кайтып келди. Ордунда жок бекен, тапкан жоксуңбу, деп сурай баштады Асель. Мындан улам шекший түшкөн Асель андан болгонун болгондой айтуусун өтүндү. Ал дале болсо өзүн капаланткысы келбегендей сүйлөдү. Асель, аны менен сүйлөшүп түшүндүм. Сага абдан жакшы мамиледе калды. Сенде баары жакшы экенине аябай кубанды. Политехтин бүткөндөн кийин сенин карьераңдагы, жеке жашооңдагы жакшы жолго түшөрүнө ишенерин айтты. Сен кыйпычыктабай анын эмне дегенин ачык айтчы, деп шаштырды Асель. Камчыга тилекке каршы эркекче иш кылууга туура келиптир. Настянын боюна болуп калып, үйлөнүүгө аргасыз болуптур, деп Мирлан болгон чындыкты араң айтты. Асель бир нече мүнөткө алыскы тоолорду караган бойдон ордунда катты. Жүрү, басалыбы? Деди бир маалда жигит аны жалооруй карап. Асель каяка басаарды билбегендиктен жигиттин эрки менен кетти. Алар күзгү бакты аралап өтүп көлмөгө келишти. Экөөнү көргөндөр кыз жигит деп болголоп жатышты. Мирлан бойдок болсо да кыздын өзүнө болгон сүйүүсү тууралуу кыялдана гана алмак. Ал Аселди кол жеткис жылдыз санагандыктан ага болгон аруу сезимдерин ичке каткандан башка аргасы жок болчу. Жай жашоосунда Мирлан кыздар менен көп эле жүргөн, ажырашкан, табышкан, бирок анын негизги максаты жумушунда карьера жасоо болчу. Тилеги ишке ашып, келечекте мындай ийгиликке ал жетишет. Кыргызстан комсомолунун борбордук комитетинин аппаратындагы жетекчилик кызматка чейин көтөрүлөт.
Көлдүн жээгинен алар бир компанияга чогулуп майрамдаганы жаткан партиянын жана профсоюздардын шаарды жетектеген боссторунун балдарына жолугушуп, Асель өзүн шаңдуу чөйрөсүнө кошуп алгысы келген алар менен калмай болду. Мурдагы кесиптеши үйүнө кайтты. Шаардын компартиясынын биринчи секретарынын кызы бул жерде өзүлөрү көңүл ача турган шаар сыртындагы үйгө барып, кой союп бере турган кызматкерди күтүп отуруптур. Ошол жерде турган тааныштарын көңүл ачууга ак көңүлдүк менен чакырып жатыптыр. Эскертип коеюн, биз эртең кечинде гана кайтып келе алабыз. Анткени бүгүн жеткенде айдоочубуз да ичет. Ал дагы майрамдагысы келет да. Бирок эртең бизди алып келет. Биз ушундай сүйлөштүк, деген ал казак улутундагы өзүнүн жигити менен Рима деген татар дос кызы бар кыргыз жигитти башкарып, каалаган жагына жумшап жатты. Аселька, мына сага жолугушуу. Эмне, майрамга келдиңби? Андай болсо жүрү биз менен, деп ал Аселди көрөөрү менен көңүл ачууга көндүрө баштады. Биздин туугандар үйүбүздө майрамдап жатышат. Мага болсо пахан бир козу бөлүп берди. Жергиликтүү ханыша өз абалынан чоекелик менен пайдаланып, айланасындагыларды каалаганындай калчап жатты. Атасы шаардагы мен деген чоңдордун бири болсо да, Асель өзү да чоң кызматтарды ээлесе да, анын жанында балапан эле болчу. Курбуларынан абалын бийик койчу эмес, дайыма жөнөкөй адамдар менен бирдей карманууга аракеттенчү. Эгер бүгүнкү камчыдан алган катуу соккусу болбогондо, эч качан аны менен бирге көңүл ачканы бармак эмес. Болуптур, барайын. Жолдон үйгө чуркап кирип, сеникинде болоорумду айтып коеюн. Анан жок дегенде жалгыз шампан болсо да ала чыгайын, болбосо өзүмдү ыңгайсыз сезем, деп Асель шартын айтты. Алардын уруксаатысыз бара албасаң, анда шаарда кантип жалгыз жашап жүрөсүң? Шампузикти болсо жөн эле кой. Биздин багажникте бир жашик толо көп түрдүү ичимдик бар. Бул багажник кафе бар сыяктуу эле. Каалаганыбызды ичебиз. Баары каткырып жиберишти. Таң калыштуу. Сенин мындай түз жүргөн байоолугуңа ишене албай турам, деген шаардын биринчи адамынын кызы өзгөчөлөнгөн эрке кыялын көрсөтүп турду. Өзүн абдан ишенчиликтүү кармаган анын жүзүн күзгү муздак жел аймалай калып жатты. Арык чырай мүчөсүнө ачык күрөң өңдөгү булгаары күрмөсү менен аябай сонун кымбат баалуу шарфы куюп койгондой жарашып, кыска кырктырып, жакшы иреттелген чачы, коюу боелгон көзү кашынан улам абдан модалуу көрүнүп турду. Сол колунун салаасына бекем кыпчыган тамекисинин түтүнү шамалга аралашып, чачына жабышпасы үчүн ал башын улам-улам артка тарта калып жатты. Көпчүлүктөн улам кече шаңдуу болушуу үчүн эч кимди кетиргиси келген жок. Көп өтпөй машиналарга отуруп жөнөп кетишти. Шаар сыртындагы бул эс алуу Аселдин бир жылдан ашык убакыттан бери өзүн чындап сүйөт деп эсептеген жигиттин чыккынчылык сыяктуу жоругунан жабыркаган жан дүйнөсүн дарылагансыды. Табигат сулуулугу, гитара коштогон шаңдуу ырлар, от боюнда отуруп жаңы союлган койдун шишкебегин бышыруу, көтөрүп жүрмө магнитофонго салынган кичи кассетадан жаңырган 80-жылдардын популярдуу музыкасынын алдындагы бийлөө, булардын баары Аселге азыр эң зарыл көңүл дарысы болчу. Чоңдордун конокторун сыйлап тейлеген, өз ишин жакшы билген кеңсе кызматчылары мындай конок тосууларды жакшы көрүшчү. Анткени буга жазылган дасторкондо берекеси артык болгондуктан курсактары эле эмес, көңүлдөрү да тойчу. Мындай майрамдык тасмалга шаар башчылыгынын буфетиндеги кызыл жана кара икра, сүрсүтүлгөн колбаса, түрдүү сырлар, банкадагы джем сыяктуу таңсык тамактар коюлчу. Мындай азыктар Союз учурунда өлкөнүн дээрлик бардык шаар кыштактарындагы жөнөкөй дүкөндөр менен ашканаларды сагалаган жөнөкөй адамдарга кол жеткиселе. Ал эми алардын шаарчасы бүткүл союздук курулушту колдоо өнөктүгүндө маанилүү орунда тургандыктан азык-түлүк жана башка эл керектөөчү товарлар менен Москвадан түздөн-түз камсыздалчу. Кийинки күнү кечинде кызынын эртең менен кете турганын билген апасы бөлмөсүнө кирип энелик насааттарын айтты. Батыраак көрүшүп жүрсөк болор эле. Эми дагы качан көрүшөбүз билбейм. Сенин теңтуштарың балдарын бакчага алып бара башташты. А сен болсо эмдигиче турмушка чыга элексиң. Сенден сураныч
окууну бүтөрүң менен үйгө кайтып келүүгө аракет кыл, деп кызынын тагдырын ойлогон эне катары бир аз жашып кетип, анан шыбырай сүйлөп, ичинде буккан оюн айткан. Жакында бияктагы институттун филиалында иштеген ушул жердик академик иштери менен атаңа атайын келип жолугуптур. Сөз арасында ал: балким сиз экөөбүз кудалашаарбыз. Менин агамдын баласы Ленинградтан энергетик окуусун бүтүп келди. Алардын заңгырата салган хан сарайында кызыңыз Ханышадай жашайт эле. Бул 24-төгү инженер иниме ылайыктуу колукту издеп жатабыз, дептир. Сенин деле окууну бүтөрүңө аз калды. Ойлонуп көр, деп бир топко унчукпай отуруп калып, сөзүн башка өңүттө улантып ыйлап кирди. Анан калса агаң Марат да жөн жашай албай койду. Таластан анын башын бир аферист айлантып алыптыр. Эми келинибизди баласы менен таштап ошол жаш кызга үйлөнөт имиш. Анын башында эмне бар экенин билбейм. Баягы келгенинде оң акыл айтсак тескериленип, биз менен урушканга чейин барды. Мээри менен жашай албайт экен. Анткени ага атаң мажбурлап үйлөндүрүптүр. Эми болсо чыныгы сүйүүгө жолуккан имиш. Кызы менен канча сырдашып сүйлөшсө да кумары канбаган, балдарынын жаркын келечегине сарсанааланган сезимтал аял бул сөздөрдү айтып, кайрадан бет аарчысы менен жүзүн басып бышактады. Аны кантип алаксытышты билбеген Асел сооруторго сөз таппай кучактап отуруп жөн гана сурап койду. Анан атам академикке эмне деп жооп берди? Сунушуна макул болдубу? Кудалашууга Асел өзү көңүлдөнүп жаткансып сурады. Жок, кызым өз тагдырын өзү чечет, деди. Азыр турмушка чыгууңа эрте экенин, диплом алыш керектигин айтты. Апасы кайрадан аркы беркиден кеп салып сүйлөй баштады. Бөлмөдө өзүлөрүнөн башка эч ким жок болсо да, кээде бирөө угуп койчудан бетер шыбырай калып жатты. Ошентип эне бала кучакташкан бойдон сүйлөшүп, уйкудан көздөрү жабышканга чейин отурушту. Апасы өзүнө бакыт каалап чын жүрөгүнөн төгүлгөн сайын Аселдин көңүлдөгү жараты козголуп, унчукпай ойлонуп отурду. Эх, апа, менин ичимдеги арманымды билбей эле коюңуз. Мен эле азап тартайын. Азыр сизге мындан да жаман кылбайын. Өзү ошон үчүн канчалык ыйлагысы келип жатса да сыр бербей көз жашын кармады. Эртеси эртең менен эрте кече чогуу майрамдаган балдардын туугандарынын жеңил машинеси менен Фрунзеге сапар алды. Оңдой берди болуп, ал тааныштар менен маектешип отурганында сөздөн сөз чыгып отуруп, алардын туугандары Борбор жака жолго чыгышаары белгилүү болгондо, Асел өзү да ошол күнү кетиши керек экенин айтып сүйлөшүп берүүлөрүн суранган эле. Шаарда окуган балдарына учурашканы бараткан ата-эне ала кетүүгө көңүлдөнө макул болушту. Жеңил унаанын терезесинен дүйнөнүн эч бир жеринен кездешпешчүдөй сезилген көрүнүш улам жаңы сулуулукту тартуулап, алгалай ачылып баратты. Жылы бою жашыл турган карагай арча менен капталган аскалуу тоолор эки жактан жол бошодо коштой чуркап, бута атым аралык төмөндө жээгин токой ээлеген көк кашка суулуу тоо дарыясы күрпүлдөй агууда. Ушундай ажайып көрүнүштөгү чычкан капчыгайына канчалык алаксыйын десе да, Асел камчы тууралуу, анын өзүнүн сүйүүсүнө кылган татыксыз мамилеси жөнүндө ойлонбой кое албады. Ал баардык улуттар менен түрдүү адамдарга карата жакшы ойдо болсо да, ушул учурда өзүнө өзү жакпаган ал ички ачуусу менен байкабай, камчы мени жанагы каколуна кантип алмаштырды деген ойду улам кайталай ойлоно калып жатты. Украиндерди башка элдер да өзүлөрү да ушундай аташчу. Албетте, Союздук 15 республикалардын элдеринин көпчүлүгү ал кезде интернационалисттерден эле. Мындан улам өзүнүн эле классташ орус кыздары немистерге, афгандарга, болгарларга жана башка улуттарга турмушка чыгып, сүйүүнүү менен чет өлкөгө жашаганга кеткендерин билчү. Бирок азыр болсо ушул сыяктуу эле жорукка барган сүйгөн жигитин Асел түшүнө албай да, кечире албай да баратты. Талгат экөө Фрунзеге келип мага жолуккандарында чындыкты ачыктоодон коркуптур да. Жөн эле басып жүргөн эрксиз бир неме турбайбы? А мен болсо ал алыс болсо да жанымдагыдай сезгеним үчүн дос болгусу келген көптөгөн жигиттердин шагын сындырдым. Анын сүйүүсүнө ишенген үчүн эч жака чыкпадым. Эл сыяктуу көңүл ачпадым. Ага татыктуу болгум келди.
акыры ашыгып келсем кылганым ушул деген сыяктуу ойлорго чарпылып, ички ызасы көтөрүлүп, эбедени эзилип, көзүнө жаш келгенинде жанындагыларга билдирбес үчүн терезени карай калып, жүз арчысы менен акырын арчынып келатты. Бирок баары бир эле муну байкаган жолулаш эйне жакшы кебин айтып, сооротконго аракет кылып баратты. Ыйлаба сиңдим, үйүңө дагы келесиң. Ооба, үйдөн алыс жүрүш кыйын. Ошон үчүн биз студенттерибиздин сагынычын жазалы деп баратабыз да. Кайрадан күндөр кербенчинин төөлөрүндөй болуп чубай баштады. Буга жараша жашоо өз нугунда алгалап, анын эң негизги максаты болгон окуу да семестрден семестрге, курстан курска өтүп, акыры бүтүрүүчү жылдын студенттик жазы да кирип келди. Бардыгы дипломдук долбоорлорго даярданып, папкаларын көтөрүп, долбоор жетекчилеринин артынан жүгүрүп жүрүштү. Бул жазда аба ырайы өзгөчө өзгөрүлмөлүү болду. Жаркый тийип, ысыта баштаган күндүн бетин бир заматта кара булут каптап, жамгыр менен баштап, артын карга айлантып, жаңы гана гүл ачкан мөмө дарактарын күзгү жемишинен кур калтыргансыды. Булардын баары адамдардын маанайына таасир этти. Билбей жүрүштү, бир жакка чыкса кандай кийинерди. Кол чатырды алып, куртканы кийиш керекпи, же жаркып турган күнгө ишениш керекпи? Бүткүл шаарды аралап жолугушууга барган оңбу, же үйдө калып сыналгы көрүп, музыка угуп, дипломдук ишти долбоорлой берген туурабы? Бүтүрүү кечеси жакындап келди. Бүтүрүүчүлөр институтту бүткөндөн кийин бир эле иштей турган жерин иликтебестен, алардын бойдоктору ушунча жыл бирге окушса да байкабай калгансып, бири-бирин кунт кое карашып, тагдыр кошоор жубайында каралыштырышып жатышты. Анткени өлкөнүн туш тарабына тарашкандан кийин кайра жолугуулары арсар да. Айланасында көптөгөн жигиттер жүрсө да, ушул убакка чейин Аселдин жеке жашоосунда өзгөрүү болгон жок. Бир жолу бат өзгөрүлгөн аба ырайына алдаткан Асел шатырата жаап келген жамгырда шөлбүрөй суу болуп аялдамада турду эле. Ошол замат бат эле жатаканага чуркап кирип, кол чатырын алып чыкканга үлгүргөн Осмон күлүп жайнап жетип келди. Кол чатырын ачып үстүнө көтөрдү. Суу болбосун деп. Жолу алыс эмес болчу. Осмон мындан 2 жыл мурунку Толик менен мелдешкенин эстеп, табышмактуу түрдө жылмайып, өзүн күнөөлүү сезе түштү. Курсташтарынын ошол акылсыз жоругунан шектенбеген Асел андан сурады. Сен каяка бараттың эле? Сен бараткан жакка? Бирок мен сени узатып коем. Рахмат, ушундай жамгырда бүгүн сен мени сактап калдың, деп чын дили менен ыраазы болгон кыз жылмайды. Экөө бир кол чатырга корголоп, Аселдин үйүн карай шашылышты. Көпкө кармалбасын айткан Осмон кайрадан кыздын батирине кирип, 2 жыл мурун уктап кеткен өзүнө жакшы тааныш дивандан орун алды. Өз бөлмөсүнө кирип кийимин алмаштырып чыга калмакчы болгон Асел: "Азыр чай коем. 1-2 чыны чай ичип, жылынып алып кет", деп кыйкырып, ага ыраазычылыгын билдирди. Бир чыны чай ичкенден кийин жылый түшкөн Осмон шашпай сүйлөдү. "Мен Манас кинотеатрына бараткам. Бирок сенин жамгырда калганыңды көрүп өтүп кете алган жокмун. Группалашым Кенже экөөбүз кинотеатрдын кире беришинен жолукмакпыз. Эмгиче күтүп калды го." Муну укканда Асел: "Анда сен бул жерде эмне кенебей отурасың? Байкуш кызды ушундай аба ырайында күттүрүп коюп. Жигиттер кызды күтүшү керек. Чурка, антпесең таарынтып аласың", деп урушуп, жигиттин курткасы менен кол чатырын колуна карматып, подъездге кубалап чыгып, эшикти жапты. "Эч болбосо ушундай камкор жигит жанымда болсо гана", деп негедир босогодо турганында жолбун ой келип, бир аз кейиди. Анан өзү да байкабай подъездин эшиги көрүнгөн терезеге барып, сыртты карай бергенинде босогону аттап чыгаары менен жогору көз жүгүрткөн Осмон менен саамга тиктеше түшүп, артка кетеңчиктегиче шашты. Бул көз ирмем жан дүйнөсүнө негедир абдан катуу таасир этсе да, артынан караганы үчүн Осмондон да, башка бирөөнүн жигитине көз салганы үчүн өзүнөн өзү да уялды. Аселдин үйү менен кошуна үйдүн ортосундагы арканын алдында дачада жашагандар гүл сатып отурушчу. Осмон өзүн көпкө күтүп калганы үчүн Кенженин таарынычын басууга кызгылтым тюльпандардан гүлдесте сатып алып,
бул жерден анча алыс эмес жердеги кинотеатрды көздөй шашылды. Ал кетип баратып мындай ойлорго кабылды: ал тургай ушундай аба ырайында да бул кызыл кыштан курулган 7 кабаттуу көркөм үйгө өзүңдүн кандайдыр тиешең бар экенине сыймыктанбай койбойт экенсиң. Өзүнчө долбоорлонгон өзгөчө курулушун карабайсыңбы? Ар бир кишинин кыялында бар. Союз учурунда курулган биринчи элиткалардын бирине ушундай суктануу менен жана сыймыктануу менен карап, алар менен маектешкенсип сүйлөнүп баратты. Вах! Сырткы кымбат баа ак мрамор менен капталган, балкондору бир башкача шөкөттөлгөн, эшик терезелери борбордун негизги проспектилеринин бирине караган ажайып үй жазгы жамгырга жуулуп жаркырап турганын карачы. Бул үйлөрдөгү жайлуу жана баардык жагынан камсыздалган турмушта бакыбаты ак адам катары сезим берилгендей. Мурда тарбиясына туура келбеген мындай олдуксон ойлорго кабылганда оңтойсуздана түшчү ал. Бул жолу негедир көңүлүндөгү андай ыңгайсыздыкты сезбестен жылмайып алды. Кайра бул ойлор арман сыяктуу болгон үчүн башын жерге салды. Республиканын түштүгүнөн келген Осмон окууну аяктаган соң айылына кайтууну, болгондо да ал жака үйлөнүп барууну чечкен. Ал Асел сыяктуу шаардык кыздын жүрөгүн багындырган күндө да мындай үйдө күч күйөө болуп жашай албасын билчү. Андыктан өзүнө жердеши Кенжегүлдөй кыздар туура келет деп ойлочу. Бирок экөө убадалашса да Кенжегүл кинотеатрда жок болуп чыкты. Кинонун башталарына дагы 15 мүнөттөй убакыт бар болчу. Мынчалык эрте ал ичкери кирмек эмес. Анын үстүнө билетти жигит катары Осмон алмак. Жазгы гүлдөрдүн татынакай гүлдестесин аяр кармаган жигит Танцор диско деген кинонун афишасынын жанында кино башталгандан кийин да 15 мүнөтчө туруп, акыры үмүтү үзүлгөндө кайрадан Аселге барып, унчукпастан гүлдү берди да жакшы эс алуусун, экинчи жамгыр алдында калбоосун каалап, лифтти карай шашылды. Жигиттен гүл алуу жагымдуу сезилсе да, Асел эч нерсеге түшүнбөй кала берди. Осмон курсташтары дипломду кантип коргойм деп баш сындырып жаткан жатаканасындагы бөлмөсүнө кайтып келди. Студенттер мурдагыдай болуп чоң аудиториялардагы дарстарды угуу үчүн чогулбай калышкан. Андыктан бири-бири менен сейрек көрүшүп, ар бири кафедра тарабынан өзү бекитилген куратор менен долбоор боюнча иштеп жатышкан. Осмон жамгырда калган Аселди жеткирген күндүн эртеси окуу жайдын узун далеси менен өзүнүн жетекчисине жолугуш үчүн шашып баратып, кулактандыруулар менен расписаниелер жазылган тактанын жанында турган Кенжегүлдү көрдү. Ал да жигитин көрүп, көз көрүнө эле терс бурулуп кетти. Өзүң сүйлөшкөн боюнча киного келбей коесуң да, анан мага тултуңдаганың эмнең? Мен сени кино башталгандан кийин да 20 мүнөт күттүм, деди Осмон Кенжегүлгө жакын келип. Мен сага көрсөтөм тултуңдаганды. Өзүң мени киного чакырып коюп, тиги коммунистка менен бир кол чатырдын алдына түшүп аныкына кетип калдың го. Же танасыңбы? Мен аялдамага чыгып баарын көрдүм. Албетте мен жөнөкөй айылдык кызмын. Ал болсо шаардык. Сенин элита болуп жайлуу жашагың келип калыптыр. Мейли андай болсо. Мындан кийин жаныма жакын келбе, деп анын актанган сөзүн уккусу келбей, ал тургай бурулуп да карап койбой басып кетти. Осмон анын артынан бара алмак эмес, анткени жетекчисине шашып бараткан. Ачуусу тараганда баарын түшүндүрөм деп ойлоп, бир аз күтө турууну чечти. Бирок окууну аяктагыча кыз «Жакындаба жаныма, катымпоз» деп кыйкырып жанына жолотпогондуктан эч нерсени түшүндүрө алган жок. Анын мындай көк беттигин билген башкалар «Кенже кандай гана намыскөй, тоо булагындай таза кыз» деп суктанышты. Эми курсташтар мурдагыдай күнүгө жолугушпаса да, коммунистка катарлаш группада окуган спортсменди Кенжеден тартып алыптыр. Ал элиткадагы жайлуу жашоо үчүн сүйлөшкөн кызынан баш тартыптыр деген ушак тездик менен тарады. Ал эми Асел менен Осмон бул ушакты угуп калган жерде болгон чындыкты айтып актанганга аракет кылышты. Бирок курсташтары буга ишенгендей түр көргөзүп тим болушту. Бир жолу Осмон Аселди институттун имаратынын жанынан жолуктуруп калып, оюндагы максатын түз айтты. Элдин баары экөөбүздү сүйлөшүп жүрөт деп жатышат. Эгер сен макул болсоң, өзүм бөлүнгөн Ошко эмес, Казакстанга барып иштемекмин.
Ал жакта Маяна бизге караганда көбүрөөк экен. Барасыңбы мени менен, деди. Мындай сунушту күтпөгөн Асел суз жооп берди. Биз жигит кыз катары жүргөн жокпуз да. Анын үстүнө мен кете албайм го. Анткени менин парткомдогу жигердүү иштерим үчүн институттун башкы кеңсесинде калып сабак бер деп жатышат. Мен бул сунушка макул болот окшоймун. Болуп турам да, сага ийгилик каалайм. Экинчи тынчыңды албайм, деп чорт сүйлөгөн жигит шарт бурулуп жөнөп кетти. Өзүнө кайдыгер эместей курсташы ушинтип коштошту. Аны артынан узата карап турган Асел биринчи достук сунуш кылыш керек болчу да. Анан мамилебиз жакшы болуп кетсе, ана мен сени менен бармакмын да, деп кыйкырганга эрки жетпеген кыз таң калды. Шумдук келди, жөн гана өзү менен барар барбасымды сурады, анан басып кетти. Тим эле ал маселеге таяна турган себеп болсо го. Ошентип бул мамиледе өзүнүкүн туура көрсө да, ичинде бир аз түйшөлүүсү бар Асел жай, бирок ишенимдүү басып, өзүнүн дипломдук долбоорун коргоо боюнча ала турган консультациясы үчүн экинчи кабатка көтөрүлдү. Жөнөкөй күндөрдүн бири болсо да, анын сырткы көрүнүшү кынтыксыз болчу. Аны тааныбагандар окуу жайдын окутуучусу катары кабыл алышмак. Ачык өңдөгү жакасы тик турма блузкачан, Союз убагында абдан модалуу майда чий баркыт кездеме велветтен капталына узун тигиш калтыра тигилген агыш күрөң түстөгү юбка костюмчан, кызгылт күрөң тарта жалтырай кубулган шиш такалуу туфличен, ийининде ушундай эле өңдөгү чакан сумкасы бар. Сессон аталышындагы түз көкүлдүү прическасы аны колундагы студенттерге тиешелүү көрүнүшү олдуксон тубус менен папканы байкамаксанга салганда Бурда мода журналынын мукабасына чыгарылган кыздардын бири экен деп ойлоого болот эле. Анын дипломдук долбоору даяр болчу. Болгону түшүндүрүү катын даярдоо боюнча бир аз түйшүктөр калган. Негизинен анын дипломдук иштери мыкты деген баага бааланып атты. Ага өзүнө билдирбей институттун парткомунун мүчөсү экенин карап, кандайдыр жеңилдиктер берилген эле. Бирок ага катаал мамиле кылууга да эч ким батына албайт болчу. Дипломду коргооруна бир айдан азыраак убакыт калган. Ректорат тарабынан окуу жайда калып сабак берүү сунушу азгырыктуу болчу. Зарыктыра күттүргөн студенттерди болочокто иштечү жерине бөлүштүрчү убакыт да келип жетти. Анда СССРдин кайсы жогорку окуу жайын бүтүрбө, ал келечектүү, урматтуу жана ишенимдүү болчу. Анткени жогорку окуу жайын бүтүргөндөр СССРдин кайсы аймагына барбасын жакшы жумушка орношчу. Жогорку билимге ээ болгон адам төшүнө ромбик бурчтуу төш белги тагып жүрчү. Бул анын билимин жана маанилүүлүгүн белгилөө менен чоң эмгек жамаатынан бөлүп көрсөтүп турчу. Келип жумушка орношкон жеринен жаш адис деген наам ыйгарылчу. Бул деген ушул жакшынакай 3 жылдын ичинде анын өз кесибин иш жүзүндө да өздөштүрүү менен турак жайга жетээрин айгинелечү. Ушундай камкордугу үчүн эл өзүнүн жападан жалгыз партиясы менен улуу өкмөтүн урматтачу. Эң кызыктуу дегидей жеке жашоосу менен өмүр сүрүүнү каалаган жаш кыз үчүн акыркы жылдардагы студенттик жашоосу бир өңчөй сезилди. Андыктан келечектеги кызматын тандоодо кыйынчылык жаралды. Апамдын суранычы боюнча туулуп өскөн шаарыма кайтып барсамбы деген суроого жооп издегенде дароо эле камчынын өзүнө жасаган татыксыз мамилеси эсине түшүп, аны көрбөш үчүн эле эң кымбат адамынын сунушунан баш тартты. Анан акыркы 3 жылда коомдук иштердин оор жүгүн аркалап, өзүнө көп күч келтиргенинен улам институттан да качкысы келди. Ошондуктан Асел окутуучулук милдетти аркалоо менен парткомдун курамында калуудан да баш тартмай болду. Ушундай чечимге келгенин уккан политехтин партком катчысынын кабак чытый берип, таң кала сурады. Сиз борбордон кетип жатасызбы? Жок. Окууну бүткөндөн бери коомдук иштер менен алектенип келатам. Мындан ары мен өз кесибиме олуттуу мамиле кылайын деп чечип, Фрунзе шаар долбоор мекемеси сунуштап жаткан инженер-конструктор деген адистик кызматка барууга макул болоюн деп чечтим, деп ал ишенимдүү түрдө жооп берди. Канча жылдан бери сиздей өз кесибин чоң кызматтан жогору койгон адамды көрө элек элем. Сиз мени таң калтырдыңыз, деп
бул бир чоң окуу жайдын партиялык комитетин башкарган жетекчи дали ишенкиребей карап баш чайкап, ойлоно түшүп өз божомолун айтты. Же эмне, шаар долбоорундагылар сизге батир убадалаштыбы? Жок, андай эмес. Мен жөн гана өз кесибим менен иштегим келет, деп кыз так кесе жана ишенимдүү айтканда, бул партократ кыздын жакшы ниетине эми гана түшүнгөндөй башын ийкегилеп, анын тандоосун урматтаарын, чечимине каршы чыкпасын билдирди. Мен сизди жакшы түшүндүм, бирок убагы келгенде сизди бийик кызматтардан көрөрүбүзгө ишенип турам. Ак жол сизге. Адамдын кесибин, жубайын жана турмуш жолун тандаган ушундай учурлары дайыма майда чүйдөсүнө чейин жадында калып, мындай жаңылууга акысы жок жоопту учурду эстеген сайын денеси дүркүрөйт. Эгер Аселге студенттерге сабак берип иштөө эле сунуш кылынган болсо, ал макул болмок. Бул жерде сөз кафедра кызматкери болуп иштөөсү жөнүндө сөз болуп жатканы менен, чынында парткомдогу коомдук жумуштарды аткармак. Атасынын 3 бөлмөлүү батиринин ордеринде анын да аты жазылгандыктан, советтик мыйзам боюнча мамлекет тарабынан берилген турак жайга ээ болууга анын укугу жок болчу. Ал тургай башка шаарга барып батирдин кезегине тура алмак эмес. Ошондуктан мыйзам жол бербегенден кийин шаар долбоор мекемесине ишке орношуп, жаш адис катары батирге аракет кылууну ал ойлоп да койгон жок. Асел чынында эле өзүнүн кесибин терең өздөштүрүп, оордук келтирген коомдук иштерге түйшөлбөгөн жөнөкөй кыз болгусу келди. Бул коммунисттик партиянын мүчөсүнө мүмкүн эмес эле. Башкача айтканда, КПССтин тапшырмаларын аткаруудан баш тартканга укугу жок болгону менен, ал өмүрлүк жубайын таап, борбор шаарда бактылуу өмүр сүрүп, заманбап жашап, түбөлүккө сүйүктүү аял бойдон калууну ан сезимдүү түрдө алдына максат катары койду.